абдан катуу сүйөмүн. Жүрөктөргө себем тилдин үрөнүн. Кылым кезген карт тарыхты кадырлап, кыргыз тилден сабак берип келемин. Тилди сүйгөн Борбугулов агайдын бир тамсилин азыр айтып беремин. Мухтар Борбугулов, учканды унуткан карга. Мансап тийип каргага башкарма болду бир чоң чарбага. Карган сыры баарыбызга маалым. Кимге өрбөгө эле тарбията. Ооба десең, ишти өздөштүрүп кете албаса, өз анча маселе чече албаса, туугандар, бул биздин шорубуз, жетекчиден болбодого жолубуз деп кейишти көпчүлүк. Бирок Какемди мактоочулар да, жактоочулар табылды. Охо, кожодой колдоого алынды. Тил деген чиркин кыйын да, кулаалы сөз алды бир жыйында. Эгер айтсам чынымды туугандар, бул Какем карга маселе бул. 6 ай жүрсөң арыбас, ташка талбас кадимки кара дулдул. Мына мен Какемди ушундай көрөм деп мактады кулаалы. Кой фермологунун багы, муну уккан сагызган кеп баштады алыстан. Тура эмес, кулаалын айткан сөзү. Какем бул да эмес, дул да эмес. Бүркүттүн нак өзү. Текөөрү темирден тебишкени жеңилген. Бир жолку тебишти будайыкта чейинген. Будайыкты теберди, канаттары жайылып, типтигине сайылып, араңа алып калбадыкпы? Бул баарыбыз тең жабылып. Деп оозунан тамызы балды. Сакем каргага помощник болуп алды. Кеп кезеги чакчага жетти. Ал минтип баштады кетти. Туугандар, саламатта алды. Мындай кырган 100 жылда бир жыралат. Көз тийбесе эле болду. Деп чакчыгай орун басарлыкка жетти. Ошентип өзүн өзү билип, өтүгүн төргө илип, баягы Какем тем турабы. Көжөлөрдү тарууга терген убагы, жору көрсөң жабышкан, жоголоңду сагызган максатка жетти. Тепсеп жүрбегинди чакчыгай чандая семирди. Кыскасы бир күн учам деп каргаң, ал учуп кетти жардан. Анткени ал учканды унутуп калган.